Саламатсыздар. Бүгүн сиздер менен ушу орхидея жөнүндө сүйлөшөбүз. Орхидея гүлү жөнүндө. Бул гүлдөрдүн ханшасы деп эсептелет. Бул гүлдү баардыгыбыз жакшы көрөбүз, көпчүлүк эмес, почти что баардык айымдар жакшы көрөбүз. Эми бул гүлдү сатып алгандан кийин көбүнчө өстүрө албай калган убактарыбыз абдан көп болуп жатат. Мен өзүм ушул гүл менен 8 жылдын жүзү болду. Гүлдөрдү өстүрүп жана сатып келемин. Өзүмдөгү ашыкча гүлдөр болсо сатамын. Анан баардык гүлдөр жөнүндө YouTube каналыма кирсеңиз, ал жерде көп гүлдөр жөнүндө маалыматтар бар, кандай кылып гүлдөргө кам көрөбүз. Ал эми бүгүн болсо орхидея жөнүндө мурунда видео чыгарганмын. Эми азыр дагы ушул гүл жөнүндө айтып берейин деп чечтим. Ушул орхидеяларды мурунку видеолордо кандай кылып караганбыз, карап чыксаңыздар дагы болот. Ссылкасын ушул видеонун аягында коюп коемун. Эми караңыздар. Негизинен орхидея гүлү бул ушундай прозрачный идиште тамыры жарыктыкты көрүп туруш керек. Азыркы күндө менде атайын орхидеяга арналган жанагындай прозрачный идиштер жок. Ошол себептен мен ушундай эле стакандарга жана мындай банкага эле салып койгонмун. Өзүңүздөр көрүп тургандай, эч кандай орхидеяда топурак жок. Жана дагы мынакей суусу да жок, кургак эле идиште турат. Ал эми тамырларын карасаңыздар абдан сонун, бирок бул жерде уже идишке батпай, кыпчылып жакшы өсө албай атат. Бул идишин мен алмаштырышым керек. Чоңураак литровый идиш же жарым литрлик идиш алып келип отургузамын. Азыр сиздерге орхидеяларын көрсөтөйүн деп отуруп, мен бул орхидеямдын момундай болуп цветоносу чыгып калганын байкадым. Караңыздар, мынакей гүл бутагы цветонос. Сиздерге мынакей мындай кылып көрсөтөйүн, мындай уже бутакча чыгып калыптыр. Бул орхидеяны мен кыштан бери, жазында ошо орхидея сатып атканда ошо 1-2 орхидеяны өзүм алып калганмын. Атайын карап, ушу сиздерге орхидея кандай уход кылабыз ошону айтып бериш үчүн. Бул крупноцветковый, цветоносдору 65-70 сантиметрге чейин жете турган чоң орхидеялар. Ал эми бул болсо мини орхидея. Ушундай өзү кичинекей болуп, мына цветоносдор кыска болуп, анан гүлдөрү да мындай болуп, майда болуп гүлдөйт. Эми бул жерде орхидеяны урматтуу айымдар, урматтуу көрөрмандар, эч убакта орхидеяны топуракка отургузбайбыз. Орхидея үчүн атайын барып топурак алуунун кажети жок. Колуңуздардан келсе, мына ушундай кылып эле идишин алып келгенден кийин, идишин мындай кыпчылган идиште сатып келесиңер, же болбосо ушундай Голландия болсо момундай пластмасс объем 0,5 болгон идиштер менен келет, или 0,3 или 0,5 болгон идиштер менен келет. Ал эми Кытай орхидеялары болсо жанагындай кыпчылган пластмасс, пакет, кадимкидей эле пакетте өсүп келет да, одноразовый пакет идиштерде өсүп келет. Эми биз ошонусунан чыгарып, мен өткөндө видео тартып буларды тазалап салганмын. Азыр сиздерге көрсөтүп берсем абдан жакшы болмок. Кийинки видеолордо балким да орхидея алып келсем көрсөтүп беремин. Тазалап ошонун баарын, ичиндеги жаман чирип калган тамырларын баарын бүт тазалайбыз, коркпойбуз. Орхидеянын тамырын жулуп алгандан эч нерсе коркпойбуз. Болгон жаман тамырын баарын тазалап кесип, кургап калганын баарын кесебиз да, жакшы тамырларын коебуз дагы, жанагы караздан, мох ошону бүт тазалайбыз дагы, кичине эс алдырабыз. Ушундай эле кайра ошол эле прозрачный идишине салып, же болбосо мындай болгон литровый же болбосо 0,5 литрлик банкаларга эле суу куюп туруп, жанагы орхидеябызды коюп коебуз. Коркпогула, мына мындай кылып эле суу куябыз дагы, толтуруп эле суу куюп коюп коюңуздар. Азыркы учурда орхидея суусу жетиштүү, жакшынакай эле өсүп атат, бирок силерге көрсөтүш үчүн сууну куюп койдум. Качан биз сууну куябыз? Качан орхидеянын тамырлары жанагындай ак тартып кеткенде. Байкайсыңар, тамырлары ак болуп кетет го, серебристый тартып. Мына ошол убакта ушундай метод менен сугарабыз, урматтуу айымдар. Мына сууну идишке толтура куябыз, анан ушундай кылып момундай моюнчасына чейин жеткизе, моюнчасы деген мына могу жер, ушул жерге чейин жеткизе эле коркпостон куюп коесуңар. Бир күн, даже бир күндө эле карасаңыздар, бир күнгө жетпей 2-3 саат сайын тамыры момундай жап-жашыл болуп чыгат. Бирок сиздер дагы бир суткага коюп коюңуздар, анткени могу солуп калган жалбыраганын баары суу ичиш керек. Ушундай болуп катып, өзүнүн формасына кайра келет. Андан кийин, эгер үйдүн ичи ысык болсо, түбүнө ошо бир аз суу менен коесуңар. Эгер үйдүн ичи салкын, нымдуу жакшы болсо, анда суусун алып коесуңар. Карап турсаңыздар, орхидея өзү эле суусаганын билдирет. Ошентип тамырлары ак тартып кетет. Эгерде мындай кылып кургак кармагандан корксоңуздар,
азыр бул жерде көрсөтүп коеюнчу. Мына бул орхидея, например, суусу азайып түбүндө эле калган экен. Суусу азайып бул жерге мен хлорофитун да салып койгом. Бияка салып коеюн. Могу жерден азыр бул орхидея жөнүндө да айтып берем. Суусу мындай түбүндө эле калып, мен өткөндө толтура куюп коюп койгом. Ал эми суу жетпей калган тамырларын карасаңыздар, мына мондай болуп ак болуп кеткен да, ак болуп баратат. Бирок бул тамырлары менен суу ичип жаткандыктан орхидеяга суу жетиштүү. Бул болсо дагы мынакей бул жериндеги цветоносу да бышып, гүлдөйүн деп келатат. Бул жериндеги гүлдөрү да уламдан улам узарып, мына улам гүлү ачылып атат. Эмне үчүн бул жалбырагы саргайып кеткен десеңиз, бул мындай болгон. Муну мен ошо атайын видео тартыш үчүн 1 ай сугарбай койгонмун. 1 ай сугарбай койгонмун дагы. Анан өткөндө видео тартканда бүт тазалап бүт көрсөткөнмүн. Эгерде сиз TikTok көрүүчү болсоңуз, мен TikToктун ссылкасын коюп коем, анда көрүп чыксаңыз болот анда. Ошондо тазалабыз. Ал эми могу саргайып кеткен жалбырак, ошондо могу жалбырактардын баары жуп-жук болуп, суусу жок, кургап калган болчу. Сууда турду, ушул банкада сууну эми ичип бүтүп келатат. Могу жалбырактардын баары ордуна келди. Ал эми могу жалбырак болсо уже бул карып калган жалбырак уже жашоосу бүттү. Ошол себептен бул өзүн уже саргартты. Эми бул жалбыракты жөн эле мынтип алып салабыз. Мынакей, мынтип алып салабыз. Эгерде сиздер орхидеяга көп суу куя берген болсоңуз, жалбырактары чирий берет. Ошол себептен орхидеяны көп эмес суусун негизинен кургагыраак кармайбыз. Качан мондай суу сураганда гана ушундай кылып, ушул метод менен сугарабыз, алабыз. Болду. Анан могу жерде, ушул жерде азыр көрсөтүп коеюн. Ушул орхидеянын могу тамырларын өткөндө калтырып койгом. Бирок азыр карасам, могу жерде уже чирип тамырлар пайда болгон экен. Бул значит мурунку тамырларынан калып калган, кургап калган, алар болсо ордуна келген жок, чириди да сууда турганда. Ошон үчүн бул алып эле салабыз. Бул тамырдын бизге кереги жок. Анткени орхидеяны карасаңыз, бул жеринен, могу жерлеринен жаңы тамырлар чыгып атат. Бизге ошол жетиштүү. Булар жөн эле орхидеянын күчүн алып койот. Мына мурун монда үзүлүп калган, ошолордун алып эле салабыз. Азыр бизге кереги жок. Ушундай кылабыз, болду. Жок, мындай кылып сууга салып койгондон эгерде корксоңуз, эмне үчүн сууда турат десеңиз, чирип кетпейби десеңиз, мындай. Менин үйүм аябай жылуу. Азыр орхидеянын турган жери өтө күн тийген, сонун терезеде турат. Ошол орхидеялар ушундай аябай күн тийген жерде эле турат. Азыр бул орхидеяма да суу толтуруп коюп койдум. Идиш алып келип идиштерин алмаштырганда дагы көрсөтөйүн. Ушундай жерде турушат. Себептен бул постоянно эле сууда, анткени ал жерде бул сууну өзүнө ичет, чыгарат, жалбырактар менен ичет, чыгарып турат да. Ошол себептен эгерде сиздин үйүңүз жакшы күн тийбеген салкын комнатада турса, анда сууну мынтип эле сугарып алабыз. Ушинтип бир күнгө коюп сугарып, анан кайра суудан чыгарып эле коебуз. Чыгарып эле жана стеклянный прозрачный банкага эле, же болбосо прозрачный идишине эле кайрадан ушинтип эле салып коесуздар. Болду, жетиштүү. Анан кантип питание беребиз десеңиздер, питанияны ушул сугарып атканда монокалий фосфат удобрениясынан салып койсоңуздар болот. Үйдө органикалык удобрение жасасаңыздар болот. Органикалык удобрениялардан бул кадимки эле лимон, орхидеядагы полу кислый болгон суулар жашап, мандарин, лимон кабактарын чылап, ошол сууга дагы ушинтип сугарсаңыздар болот. Жалбырактарын кадимкидей эле душка коюп алып, кадимкидей эле жууйбуз, сууну агызып алып, анан тазалап кайра коюп беребиз. Азыр менин да орхидеяларым жалбырактары чаңдап калыптыр, азыр жууп коёмун. Ушинтип коюп коесуздар, и все, тура берет. Ушундай кылып. Анан жок, мындай кылып койгондон эгер сиз корксоңуз, анда агромаркеттерге барасыздар дагы, мелкий фракциядагы кара. Бул дарактын кабыгы, дуб дарагынын кабыгынан орхидеяга топурак жасайбыз. Айта кетчү, эскерте кетчү нерсе, орхидеянын эч убакта жанагындай тамырын көмүп отургузбайбыз. Орхидеянын тамыры күн жарыктыкты көрүп туруш керек. Ошол өзүнүн тамыры аркылуу бул питание алып, анан өсөт. Анан гүлдөйт. Эгерде сиз тамырын баарын көмүп салган болсоңуз, анда орхидея дем ала албайт, питание ала албайт, акырындык менен тамырынын баары чирип, сиздин орхидеяңыз өлүп калат. Мына ушундай кылабыз. Азыр бул жерде сиздин орхидеяңыздын жалбырактары эмне күйүп калганбы, эмне тытылып калган десеңиз, эми бул үйдө жайында ремонт болуп атканда, буякты бул жерлерди чыгарыш керек болуп, гүлдөрдүн баарын тышка чыгарып, ошол бойдон унутуп калган. Бул өтө күндүн баягы катуу, баягы жайдын күнү. Ошондо ожог алып калган. Ожог алганда просто бияка суу тийип калган, и бул ожог алып калган. И бул жерде ошондо тытылып кеткен да, тышта калып калыпчы. И то бул тышта калып калганда ушу стакан менен кургап жерде калып калат, тияка тоголонуп калат. Ошентип эле жатчу.
Азыр мынакей могу жаңы жалбырагын чыгарып атат, азыр биянан дагы жалбырак чыгарат. А мен бул эски жалбырагын анан кийин алып таштаймын. Биянан дагы бир 3 жалбырак чыгарса, или мындай кесип таштайм, эчтеке болбойт андан. А зато бул жерде мына сүйүндүрүп мага цветонос чыгарып атыр. Мен бул орхидеянын өзүнүн идишин алып келемин жана бир аз жана кара алып келемин. И ошо карага мындан кийин карага отургузуп коем. Анткени буга кечке азыр отопительный сезон болгондуктан өтө ысык болуп, буга эме питание жетпей калат да, улам улам суга. Анын үстүнө тамырлары дагы мындай тырышып бул жерге батпай калыптыр. Бирок бир байкадым, мынакей ушул эле стаканда турган да, анан кысылып ушинтип өсүп атканга уже цветоносун да чыгарып коюптур да. Цветоносун да чыгарып коюптур. Ушундай урматтуу көрөрмандар, эгерде кандайдыр бир сурооңуздар болсо, комментарийге жазыңыздар. Сөзсүз түрдө мен комментарийлерди окуймун. Сиздердин түшүнбөй калган сурооңуздарга кайрадан видео тартып түшүндүрүп бергенге даярмын. Сөзсүз түрдө бул каналга катталып, жана бул видео менен жакындарыңыз менен бөлүшө кеткенди унутпаңыз.